Саламатсыздарбы? ОСАГО полисин алуу боюнча ар кандай жолдору бар. Эгер сиздин машинаңыз өзүңүздүн атыңызга катталган болсо, анда полис алуу жөнөкөй, эч кандай эч жака баруунун кереги жок. Үйдөн эле, эгер сиз ушундай электронный кошелектор менен колдонсоңуз, М-банк почти бардыгында эле бар. Мой О көбүндө бар. Ушул приложение аркылуу эле оңой эле алып коесуздар. Буга чейинки видеодо көрсөтүп бергем, М-банк аркылуу кантип полис аласыздар. Көп болсо бир 5 мүнөт убактыңыздар кетет. Андан кийин WhatsApp аркылуу алсаңыздар болот. WhatsApp аркылуу бул дагы жеңил. Ушул номерди сактап аласыздар. Сактаганда бул жекте страховая компания НСК деп чыгат. Андан кийин сиз ушул WhatsAppка жазып баштайсыз. Андан кийин сизге ушундай сразу сообщение келет. Купить ОСАГО онлайн деп. Стрелканы басасыз WhatsApp'тан. Баскандан кийин отправьте свой ИНН дейт. ИНН-ыңызды жөнөтөсүз. Жөнөткөндөн кийин сиз ушундай сообщение аласыз. Бул сообщениени окуп чыгасыз дагы. Онлайн оформление. Андан кийин покупка полиса деген ушул жерди басасыз. Андан кийин сиздин атыңызга катталган машиналардын тизмеси чыгат. Кайсы машинаны сиз камсыздайт турган болсоңуз, ошону белгилейсиз дагы. Next кнопкасын басасыз. Кийинки кадамда ушундай сообщение келет. Политика и правила покупки полиса деп. Дальше продолжить кнопкасын басасыз. Андан кийин цель использования. Цель использованияга сиз тандайсыз. Личное пользование. Өзүңүз айдап турган болсоңуз, личное пользование. Таксиде иштейт турган болсоңуз, такси деп өзүңүзгө ылайыктуусуна галочка коюп аласыз. Андан кийин подтверждение болот транспортного средства. Бул жерге сиз тандаган машинанын данныйлары чыгат дагы. Подтвердить кнопкасын басасыз. Андан кийин стоимость полиса чыгат, канча төлөп турган акчаңыз чыгат. 1 жылга болот. Анан купить полис деген кнопкасын басасыз. Андан кийин сизге ушундай ответ келет. Покупка полиса деп. Бул жерге болсо перейдите по ссылке ниже для оплаты полиса. Акча төлөмдү жүргүзүү үчүн сиз ушул ссылканы жөнөтөсүз. Ушул ссылканы басасыз. Бул ссылканы баскандан кийин бул жерге төлөмдөрдү ар кандай вариантта төлөсөңүз болот. Эгер М-банк менен колдонсоңуз, М-банк аркылуу төлөйсүз. Же болбосо QR кодду сканировать этип төлөп койсоңуз болот. Бул дагы эң оңой жолу. Через WhatsApp алсаңыз болот. Эгер сиздин машинаңыз өзүңүзгө катталган эмес болсо, анда сизге машинанын техпаспорту, өзүңүздүн водительский праваңыз, ID паспортуңуз жана генеральный доверенностьти алып, азыр мен төмөндө адрести көрсөтөм. Ошого барып полис алышыңыз керек. Анткени өзүңүздө катталбаса, сиз онлайн алганга мүмкүнчүлүк болбойт да. Анда сиз могул адрес боюнча Государственная страховая организация, ГСО, Московская 71. Ушул адрес боюнча барып, анан ошол жерден на месте полис алышыңыз керек да. Бүгүн түнкү 12-ге чейин иштейт. Суббота, воскресенье 9-дан 5-ге чейин иштейт. Бул жерде телефондор жабылып турат. Ошол телефон менен байланышып, кошумча дагы толугураак маалымат алсаңыздар болот.
ушул выходнойлордо өзүңүздөрдүн полистериңизди алып лишний чыгымга кабылбай 3000 сомго камсыздандырып алышыңыздар керек да. Түшүндүңүздөр, эгер машинаңыз сиздин атыңызга катталган эмес болсо, анда онлайн ОСАГО полисин ала албайсыз. Эгер суроолор болсо төмөнкү комментарийлерге калтырып кетсеңиз болот.